Assalamu alaikum, amansızdarбы? Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман ишкерлер, бизнесмендер, саламатсыздарбы? Кадырман калайык журт. Бүгүн Ош шаарындагы дагы бир жаңы ачылышты сиздерге сүйүнчүлөп көрсөтүп коелу. Урматтуу ишкерлер, Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын демилгеси менен Ош шаарынын Абсамат Масалиев проспектисинин 75-дарегинде Салык кызматынын алдындагы ишкерлерди тейлөө борбору ачылды. Ош шаары жана Ош облусу боюнча бардык ишкерлер салык кызматына же башка тиешелүү министрлик уюмдарга караштуу документация иштери болсо, салык кызматына отчетторду тапшырыш керек болсо, же болбосо жаңы фирмаларды ачып атканда, ишкерликти жаңы баштап атканда каттоо иштеринде бардык жумуштарды ушул жерден бүтүрсөңүздөр болот. Тагыраагы бул салык кызматынын алдындагы Ош шаары жана Ош облусу боюнча ишкерлерди тейлөө боюнча бирдиктүү терезе болуп калат экен бул жер. Кыскасы бир жерде бардык иштериңиздер бүтөт. Азыр кирип ушул ишкерлерди тейлөө борборун сиздерге тааныштырып көрсөтүп коелу. Башка жерге, балким райондо болсоңуздар, райондун салык кызматына, же болбосо шаарда болсо, шаардык салык кызматына келип, элдин көптүгүнөн бая кезек күтүп саргайып отурбай, бул жерде бардык шарты бар экен. Ушул жерге келип бир жерде иштериңиздерди бүтүрсөңүздөр болот. Дарегин так түшүндүрүп коелу. Ош шаары Масалиев проспектиси 75-дарек. Мына Масалиев проспектиси келечек же болбосо ХБК Ош район тараптан жогору юго-востокту көздөй келе жатканда Домбутадан өтүп, андан кийинки светофорго келесиздер. Горбанянын светофору, андан өткөндө жол экиге бөлүнөт, двухсторонний болуп. Бул жерде ушу залкар инсан Абсамат Масалиевдин эстелиги бар. Ушунун эле жанында Оптима банктан өткөндөн кийин бул жагы бир аз жүрсөңүздөр, сиздер жакшы билесиздер, Ош шаардык салык кызматы оң тарапта жайгашкан, ага жетпей. Эгер ал жерде кезек көбүрөөк болуп калышы мүмкүн, жөө эле бери бул жакка келе койсоңуздар болот. 300-400 метр аралыкта болот туганда. Келиңиздер, мына сыртына жазып койгон ишкерлерди тейлөө борбору. Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаарынын жана Ош облусунун ишкерлерин борбордук тейлөө боюнча башкармалыгы болуп калат экен, документ боюнча тугандар. Кана келиңиздер. Бул жерде жакшы жери РСК банкта бар экен, РСК банк. Бая төлөм иштерине сразу жүргүзгөнгө. Келиңиздер, бир катар тааныштыралы. Келе бериңиздер. Бүгүн да биз анча-мынча документтерибизди бүтүрөлү деп келдик. Ассаламу алейкум. Келиңиздер. Кандайсыз? Иштер жакшыбы? Ден соолуктар жакшыбы? Амансызбы? Келиңиз. Сизге микрофон тагып коеюн. Бул агабызды азыр келип бул жердеги жагдайды көрүп алып, мына мен сурандым. Өзү Тимур Эркебаев, Тимур Эркебаев ушул жерде бөлүм башчы экен. Мен сурандым, эми ушул жерде ушундай өкмөттүн ачып койгон ишкерлер үчүн жакшы бир шартын элибизге көрсөтүп коелу, ишкерлерге көрсөтүп коелу, убактысынан үнөмдө ушул жерде жакшы шартты пайдалансын деп сурансак, жок деген жок. Бир катар көрсөтүп берсин. Даярсыз да? Кош келиңиздер. Кана биздин көрүүчүлөр менен, салык төлөөчүлөр менен бир саламдашып алыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин юридикалык жана физикалык жактар жана жеке ишкерлер ушундай өкмөт кабинет министрликтин төрагасынын демилгеси менен ушундай салык кызматында жаңы бир башкармага ачылды, ишкерлерди тейлөө борбору деп. Ар дайым келиңиздер, эшигибиз ачык. Даже түштөнүү убактысында дагы кызмат көрсөтүүгө даярбыз. Түштөнүү убактысында да? Түштөнүү убактында дагы дежурство менен салык инспекторлор отуруп бул жерде кызматын көрсөтөт. Иштейби? Иштешет. Бир аз чыдаңыздар. Бир 10 мүнөт, 15 мүнөт, көп болсо 15 мүнөттө ушуну баарын тартып сиздерге көрсөтүп беребиз. Жаңы ачылыш болгон. Өзү канча болду ачылганына? Ачылганына майдан ачылдык. Толук кандуу май айынан 2 айдан ашыптыр да. 2 айдан ашып калды. 3 ай болуп атат экен. Толук кандуу иштегенибизге 2 айдан ашты. 3 айга жакын. Бул жерде сырттан кирип келе атканда эле ар бир ишкердин бешенесине бул жерде мына киргенде жазып коюп тур бул жакта турганда. Негизи мамлекетте салык бул карыз эмес турганда. Ушуну бир билип алыңыздар. Салык төлөө бул карыз эмес, бул атуулдук парыз. Биз салыкты өз убагында төлөсөк, өз өлчөмүндө бая салыктан качпай төлөсөк, мамлекетибиз байыт. Мамлекетти байытаар ким? Биз, ишкерлербиз. Туурабы?
Баштай берели ана. Мына сырттан кирип келгенде бул жерди көрсөтүп коелу. Мына сырттан чоң эшиктен кирип келгенде бул жерге атайын күтүү залы бар экен. Эми бул жерде кезек деле нарактагыдай көп кезек деле болбосо керек деп ойлойм. Кокус керек кезек болуп калса, же бирөөнү күтүш керек болсо, ушул жерде отуруп бир аз эс алып турсаңыздар болот экен да. Кондиционерлер коюлуптур, Бул жак справочный болобу эми? Справочный болот, Атайын справочный окошко ачылыптыр да? А бул жакка баягы төлөм терминалдарын да коюп коюптур. Электрон төлөмдөр. Электрондук кошелекторго төлөм керек болсо, же болбосо баланс салыш керек болсо, же башка төлөмдөр болсо, ушул жерде мына терминалдарда иштейт экен, Кана, жүрүңүздөр. Бисмилла. Келиңиздер. Охо, пай. Караңыздарчы ишкерлер, өкмөт ушундай жакшы шартты түзүп, караңыздар, жылтыратып, ремонт кылып, өтө сонун кылып ачып бериптир, Бияка кирели, келиңиздер. Урматтуу ишкерлер. Мына жактан баштайлы, Бул жакта мамлекеттик салык кызматынын бардык кызматтары ушул жерде жүрөт. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Урматтуу тейлөөчү ага, эже, инилер, ишкерлер бар экен, Көтөгө, кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыктар жакшыбы? Иштер жакшыбы? Отчет тапшырып атышпайсыздар, Жок, жумуштар менен келдим эле. Ушундай ишкерлерди колдоо борбору ачылып калыптыр. Урматтуу Тез кабар коомдук каналынын эмелер ушул келип тартып атканыңар аябай жакшы. Көп ишкерлер бул жерди билбейт да. Билбейт экен көп. Мисалы үчүн мен кээ бир ишканаларда кайда жашы бухгалтер болуп иштейм. Алайда бар, Кара Сууда бар, ал ишканаларчы. Аяка барып отурбастан эле ошол жерге келип өзүң иштериңди бүтүрүп алсаң болот экен да, сонун экен. Аябай сонун. Бир жерден бүтөт да. Бир жерден бүтөт экен, ошол эме отурбастан аяка убакыт кетирбей эле бул жерден аябай сонун. Ошого мен ыраазычылык билдирем. Ушул жерде сотрудниктерге мына мондай дополнительный кошумча компьютерлерди коюп коюптур. Өзү келип ушул жерде өзүң отуруп, өзүң дагы ушул иштериңди бүтүрүп, эгер билбесең бул балдардан консультация сурасаң да боло берет экен да. Көрсөтүп берет. Ооба, көрсөтүп берет. Мындай кылып тапшыр. Бир жолу көрүп алгандан кийин аякта өзүң кала бересиң. Тиги ушул жерде тапшырып коесуң, аябай сонун. Жакшы болуптур. Мисалы үчүн Кара Сууда өзүңүздөр билесиздер, көбүнчө аякта очередь болот. Аябай көп да соодагерлер, бул жака келип ушуну бүтүрүп алса болот экен көп нерсеничи. Бир гана ушул ликвидацияга уруксат жок экен, калган баардык жумуштарды ушул жерден бүтүрүп алса болот экен. Бир эле жерде. Балдар менен сүйлөшүп ушул жерде отуруп, азыр иштеримди бүтүрүп кетип атам, буюрса. Аябай жакшы. Ишкерлер буну көрүп келип эме кылса аябай ыраазы болушат. Ошо Ош областы боюнча баардык райондорду, Ош шаары боюнча дагы жумуштар, даже патент ачканга, ишканаларды ачканга дагы ушул жерден Бир жерден бүтүрүп алса болот экен да. Рахмат. Иштериңиз жакшыбы? Ушуну уюштурган адамдарга рахмат айтып коелук. Баарысына мына Ош шаарында деле жакшы, аякта бул жакта деле жакшы, аябай сонун салык кызматынын кызматкерлери кайда барсаң да жардам беришип, жардам беришет, аларга да ыраазычылык билдирип коелук. Тез кабар коомдук каналына да рахмат, ушундай көйгөйлүү жерлерди дайыма тартып жүрөсүздөр, ишиңиздерге ийгилик силердин дагы. Рахмат. Чү дегенде эле Үмөт агабыздан баягы интервью алып баштадык. Өзүбүздүн устаз. Мен Ош технологиялык университетине студент болуп келгенде бул киши башкы бухгалтер болуп иштеген, бизге көп нерсени үйрөткөн, бухгалтерлык тармакты үйрөткөн. Рахмат. Ишиңизге ийгилик, бала чакаңыз менен дайым тынч аман болуңуз. Рахмат. Ишкер катары, бухгалтер катары бул жерде иштерди бүтүрүп аттыр. Рахмат сизге. Рахмат. Чү дегенде эле ошо интервьюну алдык. Эми бул жерде азыр айтып өттү. Бул жерде өзүнүн тейлөө зонасы. Бул жерде каалаган ишкерби, юридикалык, физикалык жак келип, өзүнүн декларациясын тапшырабы, расчетун тапшырабы, отчетун тапшырабы колдонсо боло берет. Принтерлерибиз бар, кагазын чыгарса кагазын деле чыгарып алат. Бош. Каалагандай иштеди. Интернетке уланган бардык кызматтарды көрсөтөт. Баягы анан суроосу болуп калса, түшүнбөгөн жери болсо, бардык инспекторлордон келип кайрылса, аларга түшүндүрүп беренге инспекторлор деле даяр. Азыр эсепчи Үмөт агабыз айтпадыбы? Мисалы райондорго тиешелүү болгон ишканалар да. Көпчүлүк жумушу мисалы шаар жакта болгону менен бухгалтерлар же болбосо жетекчилик ишкананын офиси Ош шаарында болгону менен отчет тапшырууда кээ бир ишканалар мисалы райондорго катталган.
Мисалы көмір қазу ишинде, жер астындагы кен байлыктарды казуу ишинде көп ишканалар мисалы Алайдагылар Алай районуна катталган, туура? Өзгөндөгүлөр Өзгөн районуна, Аравандагылар Араван районуна катталган. Отчет тапшыруу үчүн ошол райондун борборуна барып, ана салык кызматында ошол жерде кезек күтүп, саргайып ошол жерде анан убактысын кетирип отчет тапшырчу. Эми ошолордун баары ушул жерге келе берсе болот. Ушул жерге келип колдонсо болот. Сонун туугандар. Бул жерде канча инспектор отурат эми? Бул жерде 12 бирдиктүү терезе бар, жалпысынан. 12 бирдиктүү терезе. Ошол бардыгы кызмат көрсөтүп атат бүгүнкү күндө. Кызмат дегенде мисалы тейлөө. Ишкерликти биз баштаган учурда эң биринчи биз баягы өзүбүздүн юридикалык жагыбызды каттайбыз. ЧП болобу, ОСО болобу, коомдук фонд болобу, кандай гана тармак болбосун ошону каттайбыз. Аны каттаганда анан күбөлүк алабыз, келип бул жерде ошо каттоо ишинен баштап кайсы этапка чейин тейлөө жүрөт дейт. Бизде ошол чү деп айтканда эле келгенден баштап каттоодон башталат да. Биринчи консультация, келип инспекторго отурса консультация берет. Каттоону кааласа жеке ишкерлерди азыр салык кызматы өзү эле каттап, күбөлүгүн берет жеке ишкер деген. Эгерде юридикалык болсо, ушул бул жер салык кызматы, бул жакта министерстволордун дагы бирдиктүү терезеси ачылган, ошол жерде министерство юстиция отурат. Ар дайым ошол министерство юстициядан эле арызын жазып, ошол жерден тиешелүү документтерин берип, ошол жерден эле катталып, ошол жерден катталып эле өтүп келип, салыгын дагы катталып, ошондой эле соцфондко барып отурат, ушул жерден соцфонддун дагы каттоосун кылып, бардыгын даярдап, логинин алып, бүт иштерин бүтүрүп, ушул жерден эле кетсе болот. Бул жерден инспекторго келип отурган плательщик отурат, ушул жерден бардык кагаздарын бүтүрүп берет, кол койдуруп, печать бастыра турганда инспектор өзү барып, кол койдуруп келет. Бардык бирдиктүү терезенин бардык стандарттары менен иш алып барганга аракет кылып атабыз. Сонун Мындан ашык дагы кандай шарт болсун? Мына санариптик заман, санариптик технологияга өтөлүү деген демилге өкмөт тарабынан канча жыл мурда белгиленген. Мына бүгүн ишке ашып атат туугандар. Өзү мындай борбор биринчи жолу Ошто ачылып атабы? Же башка облустарда же Бишкекте бар беле? Бишкек шаарында 2 жыл мурун ачылган. Ошол 2 жыл мурда иштеп баштаган, анан өкмөттүн деңгээлеси менен алар жемишин көрсөтүп, жакшы элдерге, ишкерлерге жакшы тейлөө көрсөткөн үчүн ошол борборду, ошондой борборду дагы Ошко дагы ачылып, демилгеп, азыр эми ошо Ош шаары, Ош областы боюнча дагы ачып, мына ишти баштап отурабыз. Сонун. Биякта ишкерлерден дагы пикирлерин сурап келечү. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Экөөңүздөр бирге барып отчет тапшырып атасыздарбы? Кандайсыздар? Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Эмне отчет тапшырып атасыз? Эмне кылып атасыз? Патент төккөнү келдик. Патентке акча төккөнү. Ооба. Мурда патент алган белеңиз? Мурун алганда карашуудан өршүт көбөйүп, бул жерге жаңы ачылды дегенде бүгүн келдим. Жакшы экен. Жагып атабы жердин тейлөөсү? Ооба, акушкалар барды, жакшы. Банкта отургандай отурасыз го? Ооба, ошондо ошого өзүмчө сүйүнүп атпаймынбы? Түзө бүт. О жерде сал онтип биткизең обед болуп кетет. Обедтен кийин иштелип кеч калат кез. Атыңыз ким? Адам көп. Атым Кочкорбай. Патент алып атасыз. Бир эле жерде кыздар өздөрү эле тейлеп бүтүрө береби? Эле бүтүрөт экен, ооба. Жакшы, рахмат ушунча уюштурган. Жакшы. Булагабыз дагы патент алып атасызбы сиз дагы? Ооба. Жакшы. Патент алып атат экен. Өзүңүздүн логин паролдоруңузду терип, кирип өзүңүз улай берсеңиз болот. Эгер жардам керек болсо келсеңиз, биз сөзсүз түрдө жардам беребиз. Рахмат. Патент алдыңыз? Алдым. Төлөмүн да сразу төлөгөн окшойсуз, Төлөп келдик. Кестеге алып төлөп келдик. 1291 сом экен. Алла шүгүр. Атыңыз ким? Атым Гүлжигит. Жакшы. Эмне ишмердүүлүк кыласыз? Маршрут. Жакшы. Жакшы. Ийгилик. Банкта отургандай отурасыз го дебедимби? Негизи кайсы гана банкка барбайлы, тейлөө ушундай баягы банк кызматкерлери тарабынан ушундай шарт менен тейлейт го. Ушундай шарт экен да, жакшы. Сонун. Муздак го салкын го, кондиционерлер иштейт экен да? Кондиционерлер иштейт. Жакшы. Бул жакчы. Анан төлөм, эми бизде салыкты төлөш керек да. Салыкты төлөм узакка алып барбайбыз.
Ушул жерде РСК банктын филиалы ачылган. Бул салык кабыл алат, салыктан башка бүт банктык операцияларды кредиттерине чейин берип, обмен алмаштыргандарына чейин бардык кызматтарын да көрсөтөт РСК банктын бардык. РСК банк. Эки окошкалуу экен, а? Assalamu алейкум. Жакшы. Сберкасса экен да, РСК банктын, а? Бир жерге келип калыптыр. Аябай жакшы. Мына бул жакта эки касса бар экен. Бул жакта бир контролдо жетекчи отурат экен. Маалымат тактайчалары коюлуптур. Валюта курстары жазылыптыр. Камералар иштеп турат, кондиционерлер иштеп турат. Жакшы экен. Сону ишиңиздерге ийгилик. Чарчабаңыздар. Ошондой эле. Эгерде азыр баласын каяка калтырам деп ойлогон болсо, баласы менен деле келсе болот. Бул эне бала бөлмөсү дагы бар. Эне баланын бөлмөсү дейт. Эгер баласын келип, бул жерде бала чакасын келип карап отуруп турган. Сону болуп турган. Кирип көрүңүздөр эле, келиңиздер. Кирип көрүңүздөр. Мына кирип көрүңүздөр эле. Баласын көтөрүп келген энелер, келип отуруп, ушул жерде эле отуруп, кызматы бүткүчөйүн, тейлөө бүткүчөйүн ушул жерде баласын ойноп турса болот. Баласын ойноп турса болот экен. Мына салык кызматында эне бала бөлмөсү ачылат дегенде сиздер элестеттиңиздер беле? Мына өнүгүп атабыз, Мамлекет ушундай шартты түзүп берип атат бизге. Энелерге дагы ушундай шартты түзүп берип атат. Азыр ишкер энелер көп. Колунда бар, баягы эмчектеги баласын көтөргөн ишкер айымдар бар, туурабы? Ошондой бухгалтерлар бар. Алар отчет тапшырууга сөзсүз түрдө тез бул жерге келип турат да. Балдар үчүн дагы ушу балалуу аялдар үчүн дагы жакшы шартты түзүп коюптур. Allah razı olsun. Bali, azamat. Başka sözümüz yok. Bunu faydalanışımız gerek. Mamleketти колдошубуз керек. Кош келиңиздер. Эшигиз ар дайым ачык. Бул жак ошол жана жогоруда айткандай министрлстволордунга бөлүнгөн Assalamu алейкум. бирдиктүү терезелерибиз. Бул жерде ошол жер жана суу транспорту департаментинин өкүлү отурат. Жер жана суу транспорту департаментинин өкүлү экен, а? Азыр бул багы лицензия берет. Бул жерде лицензия. Лицензия берип иштери да кете берип берди. Ошо салыкка байланыштуу бут лицензия эмне ишмердүүлүккө байланыштуу бардык кызмат тейлөөлөр ушул жерден бүтүрөт. Жүрөт. Баалуу металлдар департаментинин өкүлү отурат экен, а бул жерде? Бул тышкы соода чөйрөсүнүн бирдиктүү терезеси, единый окносу, Финнадзор. Финнадзорда алар да лицензияга неме кылат. Бул жерде Министерство юстиции Юстиция министрлиги отурат. Бул ошол биз айткан свидетельствосын ушул жерден алып, катты алып бардыгын. Биз жакка өтүп, бизден дагы салык, соцфонд каттоолорун өтүп, ишин жүргүзүп кете берет. Бул жерде эле бардыгы бүтөт. Очередке туруп, юстицияга бар, налоговга, соцфондко бар деген жок азыр. Бул жерде азыр бардыгы эле электронный отчетко өтүп калды. Енот деп ЮБР флешка отчет. Электрондук бир гана ушу электрондук подпись. Анан айта кете турган нерсе, бизде бардыгы тейлөө мамлекеттик болгон үчүн бекер, бардыгы эч кандай төлөм алынбайт, бардыгы бекер. Бир гана ушул ЮБР гана бул коммерциялык иш гана, ушулар гана өзүнүн кызматына акча алат, калганын тейлөө бардыгы акысыз. Бул эми мамлекет менен келишим түзгөн. Баягы электрондук подпись, могул жерде турат го, рутокен деп, а? Рутокен. Не деген дедиңиз? UBR, UBR экен, бул UBR. Өзү мамлекет менен келишим түзгөн, электрондук подпись берген UBR, андан сырткары дагы кайсы бар жанагы? Кассовый аппарат берет. Кассовый аппарат берет, Достек групп деген, а? Хотя бы UBR-дин бир адресин алып келип ушул жерге отургузганыңыздар аябай жакшы болуптур да. Өздөрүнөн барып алайын десең, өздөрүнүн офисинде очередь болуп калат да. Биякта да бар экен, келгенче эле башка ишти бүтүргөнчө эле бу жерден сразу электрондук подпись алынса болот. Замандын талабына ылайык кассовый аппараттардагы ушул Енот ЮБ ушул фирмадагы кассовый аппараттарды ушул жерде деле бар, ушул жерден деле алса болот. Алса болот. Бул эми коммерческий. Сону абдан жакшы. Маанилүү маалыматтардын тактайчасы экен, ушу маалыматтар илинип турат экен. Анан жарык, жакшы көрүп турасыздар. Жаңы шарттар менен ушундай ишкерлерди тейлөө борбору ачылыптыр да. Бир эле баягы юридикалык жактар эмес, физикалык жактар деле келип отчет тапшыра берсе болобу? Жеке жактар деле келип, мисалы үчүн азыр түндүккө доступ алсак болот, жеке жактар келип декларацияларын тапшырса болот. Бардыгы салыкка тиешелүү, жеке ишмердүүлүккө, салыкка тиешелүү бүт иштерин аткарса болот. Консультация алып келсе болот, келип бардык консультацияны жаңы мыйзамдар өзгөрүүлөр менен биз
ар дайым техник жобалар өтүп үстүбүздөн иштеп атабыз. Келген жаранга туура жол көрсөтүп, туура консультациябызды бергенге биз даярбыз. Абдан жакшы. Эртең менен саат канчадан баягы кечки канчага чейин жумуш убактысы? Саат 9-дан 18:06-га чейин. 6-га чейин. Кадимки жумуш убактысы. Кадимки жумуш убактысы. Анан белгилеп бере турган обеденный перерывда да келсе болот. Обед учурунда да келсе болот экен. Бул жерде баягы инспекторлор алмаш кезек менен обед кылып алат да, туурабы? Биз мындагы бардыгыбызды өзүбүздүн милдетибиз катары ушул нерсени баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Темир мырза, азыр кайсы салыктын түрлөрүнө мөөнөт берилген? Азыр мындай төккүлө деген эскертүү берилип аткан салыктын түрлөрү, транспорт, мүлк салыктарына бир эскертүү берип коелу, төккүлө депчи. Урматтуу Кыргызстан жарандары, мына 1-сентябрга чейин автоунаалардын салыгын төлөштүн мөөнөтү келип атат. Жана жер, тамарка жер салыгынын мөөнөтү, анан үйүңүздөрдүн жашаган үй квартираларыңыздар, батирлериңиздер болсо, ошолордун дагы эгерде өкмөт бекитип берген кандай десек, квадрат өлчөмүнөн ашыкча болсо, аларды дагы 1-сентябрга чейин келип төлөп кетишиңиздерди суранабыз. Эгерде ал сроктон өтүп кетсе, анда алга пеня кетип калат, ал салыктын түрүнө. Анан биз штраф салганга аргасыз болуп калабыз. Мыйзамдын негизинде. Мыйзам чегинде. Мыйзам. Анан берки салыктар, алар эми квартальный, ай сайын кварталдык немеде ал өзүнүн убактысы менен кете берет. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Ушу айтылган салык түрлөрүн эгер сиздерге тиешелүү болсо, өз убактысынан кечирбей, эртерээк, кечиктирбей, эртерээк төккөнгө аракет кылыңыздар, барыңыздар да мен суранып айтат элем. Анткени мына бул жерде да жазылып турат, салык төлөө бул карыз эмес, бул атуулдук парыз баарыбызга. Биз канчалык салыктан качпай, эртерээк өз убагында төксөк, мамлекеттин казынасы байыйт, анан мектептер салынат, бала бакчалар курулат, пенсия пособиялар өз убагында жакшы өлчөмдө төлөнүп берилет. Бул өкмөттүн кызматы. Сизге рахмат. Мен да ушу кичине салык боюнча отчетторду бүтүрөлү деп келдик. Өзүбүздүн Тескабар компаниябыздын отчет иштерди бүтүргөнгө бардыгыбыз милдеттүүбүз. Рахмат сиздерге дагы. Шартты пайдаланалы, келиңиздер сиздер дагы.